Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров Беларуста ИАЭП жыйынына катышууда. Ысык-Көлдө офтальмологдор конгресси өтүүдө. Өлкөдө АСАга камсыздандыруу полисине жапырт каттоо жүрүп жатканы маалы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанга соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча Кыргыз-Монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-жыйынына катышуу үчүн келген Монголиянын вице-премьер-министри Сайн Буянгин Амар Сайхан менен жолукту. Адылбек Касымалиев Монгол делегациясын жылуу кабыл алып, эки өлкөнүн мамилеси өз ара жакшы ишенимге жана урматтоого негизделгенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы отурумдун жыйынтыгында кол коюлган протокол Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 2023-жылы Монголияга мамлекеттик сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга жаңы дем берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Монголиянын вице-премьер-министри Сайн Буянги Амар Сайхан Кыргыз тарапка жылуу кабыл алгандыгы жана өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынын уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Монголиянын эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө умтулуусун белгиледи. Ал соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүнүн жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн дагы баса айтты. Ал эми президент Садыр Жапаров бүгүн 27-июнда Беларуска иш сапарынын алкагында Минск шаарындагы Эгемендүүлүк сарайында Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышууда. Иш чаранын алдында делегация башчыларын Беларустун президенти Александр Лукашенко тосуп алды. Саламдашуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аз эминен кийин лидерлер тар курамда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн залга жөнөштү. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пунктуна 71-беренесине жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-47-беренелерине ылайык Адиев Каныбек Маматбекович мурда ээлеген кызмат ордунан бошотулуп, Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын мэри болуп дайындалды. Ал эми мурдагы мэр Мадяров Тимур Мысырович Ысык-Көл облусунун Түп районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп дайындалды. Ысык-Көлдө офтальмологдор конгресси өтүүдө. Бул көз дарыгерлери менен тажрыйба алмашып, жаңы технологиялардын жардамы менен иш алып баруу максатын көздөйт. Алдыңкы дарыгерлерди бириктирген самалка 25 өлкөдөн адистер катышты. Какие мы сделали вывод нашего исследования? Ысык-Көлдө өткөн офтальмологдордун эл аралык конгрессине 25 өлкөдөн келген алдыңкы көз дарыгерлери катышты. Мында бөлүмдүн заманбап дарылоо жолдору боюнча баарлашуу жүрүп, көз ооруларынын алдын алуу, хирургиялык ыкмаларды өркүндөтүү маселелери талкууланды. Бул биздин офтальмологдорго жаңы технологиялардын баарын көрсөтүп атат. Ошол менен таанышат атасыз. Бул чоң пайда бизге. Жаңы технология менен көрүшүп, өз көзү менен көрүшүп, колу менен кармап көрүп атышат. Биякта болсо эң актуалдуу темалар менен докладдар талкууланып атат. Бул бизге жаш офтальмологдорго керек, орто офтальмологдор керек, деги эле баардык эле офтальмологдор керек жана Кыргыздын офтальмологдоруна эң пайдалуу болот да. Офтальмологлардын бирге olan bir yeni Биздин тармактын эң акыркы жетишкендиктери менен бөлүшүү үчүн бул жакшы саамалык болду. Бир топ көйгөйлөр боюнча талкуулар болуп, пикир алмаштык. Бул эл аралык ири конгресс. Кыргызстандык кесиптештеримди да куттуктап кетмекчимин. Уюштуруу жогорку деңгээлде болуптур. Конгресстин алкагында көз ооруларын изилдөөчү заманбап аппараттар келген катышуучуларга тааныштырылды. Жаңы технологияларга жеринде күбө болуу, көз дарыгерлеринин ишмердүүлүгүнө да пайдасы тиет дейт катышуучулар. Навыки, которые мы сегодня освоим, узнаем. Бул жактан алган жаңы маалыматтар албетте биздин келечек муунга пайдалуу болот деп ойлойм. Жаш адистерибиз дарылоонун натыйжалуу ыкмаларын өз ишмердүүлүгүндө колдонушат. Мында глаукома, катаракт жана башка göz ооруларынын бир катар түрлөрү боюнча тажрыйба алмаштык. Böyle bir kongreyi düzenlediği için
Biz firmalara ve doktorlara böyle bir imkan sunduğu için Алгач дарыгерлер көз дарылоо борборлору үчүн уюштурулган бул конгресс үчүн ыраазычылык билдирем. Мындан ары да биздин кызматташтыгыбыз артып, бул тармак өнүгөт деп ойлойм. Айта кетсек, Кыргызстанда 3 жылдан бери Туркияда жасалуучу операциялар жасалып атат. Чет мамлекеттен тажрыйба топтоп келип, өз өлкөсүнө аны колдонуп жаткан бир топ адистерди көрүп жүрөм. Дагы өнүгөт, бир аз убакыт керек деп ойлойм. Бейтаптарга да өз өлкөсүндө дарылануу алда канча жеңил болот. Бул өлкө экономикасы үчүн да пайдасын берет. Ал эми бүгүн офтальмологияга тийиштүү бир катар аппараттарыбызды да ала келдик. Бул дагы дарыгерлердин ишмердүүлүгүнө натыйжасын берет деп ойлойм. Буга өлкөнүн алдыңкы көз дарыгерлери, ошондой эле Түркия, Россия, Казакстан, Кореядан келген көз дарыгерлер катышты. Мындай жолугушуу аянтчалары өлкөдөгү офтальмология тармагын өнүктүрүүгө, көз ооруларын диагностикалоо, дарылоо жана алдын алуу багытында өз натыйжасын берет. Айнура Достукбекова, Асель Чилек, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи жолдо айдоочуларды кандай гана окуялар күтүп турбайт. Дал ушул кырсык жана автокырсыктардан коргой турган АСАга камсыздандыруу полисине өлкөбүздө жапырт каттоо жүрүп жаткан маалы. Бул эмне болгон камсыздандыруу жана артыкчылыктары кандай? Кийинки сюжеттен таанышасыздар. Өлкө аймагында 1-июлдан тарта автоунаа ээлери үчүн жаңы талап күчүнө кирет. Алар өздөрүнүн унааларын милдеттүү түрдө камсыздашы керек болот. Эске сала кетсек, унааны камсыздоо мыйзамы 2015 жылы 24-июль күнү чыккан. Бирок жарандар эркин түрдө гана унааларын камсыздап келген. Эми милдеттүү түрдө жүргүзүлүүдө. Азыркы тапта өлкөбүздө мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз ишин аткарып, жарандарга маалымат жеткирип, кезек-кезеги менен турган адамдардын автоунааларын камсыздандыруу иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы учурда 4 жерде иштеп атат. Именно мамлекеттик камсыздандыруу уюму это МТУ номер 4-тө, кадастрда, госрегистр и УНАда. Основной бияк болуп атат. Бул жерде очередь кичине көбүрөөк болуп атат башка жерлерге караганда. Биз в данный момент саат кечки 8ге чейин иштеп атабыз. Кыргызстан боюнча камсыздай беребиз. Башка райондордон келип атышат, Бишкектен келгендер болуп атышат, Оштон да болуп атат, аз пайызда. Көбү өзүбүздүн тургундар. Белгилей кетсек, камсыздандыруу кызматы биздин өлкөдө башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан. Базалык орточо баасы жылына 1680 сомдон башталат. Бир АСАга полисине 4 айдоочуга чейин кошсо болот. Баасы унаанын түрүнө, кыймылдаткыч көлөмүнө, кубаттуулугуна жана айдоочунун айдоочулук тажрыйбасы сыяктуу факторлорго көз каранды. Дагы да айта кетчү жагдай, чет мамлекеттин номери менен жүргөн автоунаалар камсыздандырылбайт. Бул камсыздандыруу негизи мен жеке оюмда каршымын. Мунун деле проблемасы көп болуп атат азыркы учурда. Биринчиден очередь, кайка барбасаң очередь сурап атат. Экинчиден эми көп машинелер өз наамына өтпөгөндүктөн ошол дагы проблема жаратат да. Пайдасына, болооруна деле көз жетпейт да. Анан эми айла жок, мамлекет ушинтип кыйнаса кылат экенбиз да. Анан азыр мынакей кезек Ревогайга барсаңар аякта элдер конуп жашап атат. Ушул проблема. Үйдө окатыбыз калып атат, убактыбыз кетип атат. Мисалы мен азыр 11-де келдим, ага чейин где-то биякта 15 киши бар болчу. Алар деле ушу бүт элек мынакей дагы эле отурушат да. Эл аралык эле практикада камсыздандыруу системасы менимче туура деп ойлойм. Себеби эми ар кандай кырсык болуп калса, эки адам өз ара ызылдашпай биягынан чечип алса болот да, мамлекет аркылуу официально мыйзамга байланыштуу. Ошол жагын туура деп ойлойм. Бирок эми кандай десем, эгерде кээ бир учурда жанагы убагында оформление болбой калган машинелер тууралуу маселелер көп чыгып атат. Ошону байкадык. АСАга жөн гана айдоочулар үчүн милдет эмес, бардык жол кыймылынын катышуучуларын коргой турган механизм. Ал эми 1-июлдан тарта камсыздандырылбаган автоунаа ээлерине жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан биринчи ирет эскертүү берип, андан кийинкисине айып пул салынат. Жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сомду түзмөкчү. Бирок 1-июлдан кийин деле камсыздандырганга жетишпей калган унааларды кадимкидей эле камсыздандыруу уюмунда иштер алып барыла берет. Ага эч кандай айып салынбайт. Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
Ак Суу районунда элдик курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөргө мониторинг жүргүзүлүүдө. Жолугушуу өкмөттүн атайын дайындалган тескемесине ылайык уюштурулду. Негизинен район боюнча көптөгөн көйгөйлөр айтылган. Ак Суу райондук администрациясынын берген маалыматы боюнча азыркы тапта экинчи элдик курултайга 80% иштер аткарылган. Эске сала кетсек, элдик курултай Кыргызстанда 2022 жылдан бери президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен өтүүдө. Быйыл дагы Ысык Көл облусунан 51 делегат барды. Толугураак кийинки сюжетте. Мектеп сураган болгон, бала бакчанын ремонттон өткөрүү боюнча көйгөйлөр бар болчу. Бул көйгөйлөрдүн баардыгы тең чечилди. Ак Суу районунда элдик курултайда калк тарабынан бир нече маселелер делегаттар тарабынан президентке маалымдалган. Негизинен таза суу, айыл аралаган жолдор, балдар бакчасы, тоолуу аймактардагы интернет түйүндөрү, мунапыс жана башка. Азыркы тапта элдик курултайдын улуттук кеңеши тарабынан жолугушуулар уюштурулуп, аткарылган иштерге мониторинг жүргүзүлүүдө. Ушул учурда бүгүнкү болуп аткан жолугушуулар элдик курултайдын секретариаты тарабынан 2023 жылы экинчи элдик курултайда иш чара планы боюнча мониторинг жүргүзүп келишүүдө. Жеринде делегаттар менен жолугушулуп, алардын койгон маселелерин, көйгөйлөрү жеринде кандай аткарылды, же аткарылууда, ошол боюнча бүгүн жолугушуулар болду. Өзүлөрү секретариаттын өкүлдөрү өзлөрү күбө болуп, жасалган иштер менен тааныштыр. Райондон 3-чү элдик курултайга 8 жаран катышкан. Алар район аймагындагы жарандык коомдун жана жааматтардын кызыкчылыгын көтөрүшкөн. Жолугушуунун жыйынтыгы менен Ак Суу районундагы 3-чү элдик курултайда айтылган көйгөйлөрдүн 20% ишке ашкандыгы маалымдалды. Мына бүгүн Түп району Каракол шаарынын Ак Суу районуна келип атабыз. Жалпысына айтса иш алып барылып атыптыр. Бирок калыстыкка айтканда жасалбаганда жумуштар бар. Бирок жүйөлүү себептер бар экен. Бардыгы акча каражатка кармалып атат да. Ошол себептен мына делегаттар менен да атайын өзлөрү менен өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен уксун деп ошо презентация кылып атат жергиликтүү бийлик. Белгилесек, 3-чү рет өткөн курултайга республика боюнча 700 делегат катышкан. Анын ичинен курамы 17 адамдан турган улуттук кеңеш түзүлгөн. Азыр ар бир облуста бирден өкүл иш алып барып жатат. Эске салсак, биринчи элдик курултай 2022 жылы өткөн. Анда 4000ден ашуун сунуш түшкөн. Экинчиси 2023 жылы декабрь айында өткөн. Ага жалпы 695 делегат катышкан. Жазгүл Сатаева, Нурдин Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан. Өрүктүн түшүмдүүлүгү ар жылы ар кандай болуп жатат. Былтыр көп байлап, көпчүлүк дыйкандар өткөрө албай төгүлүп, айрымдары бекер таратышкан фактылар болгон. Ал эми быйыл өрүк аз байлаган. Ошентсе да дыйкандардын эмгек акысын актоо үчүн Ысык Көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы тарабынан чет мамлекеттерге экспорттоо аракетинин үстүндө иштер жүргүзүп жатканы маалым болду. Акыркы убактарда Кыргызстан өрүктүн мекенине айланып бара жатат. Дүйнө жүзү боюнча өрүктүн 50 сорту белгилүү. Учурда Ысык Көл облусунда эле 10дон ашык түрү айдалууда. Ысык Көл облусту боюнча былтыркы жылы өрүктүн түшүмдүүлүгү өтө мол болуп, карапайым калкка бекер тараткандагы дыйкандар болгон. Ал эми быйыл бул максатты жоюу үчүн жалпысынан баба дыйкандардын, фермерлердин эмгек акысы акталыш үчүн атайын тышка экспорттоо үчүн алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп жатат. Дал ушундай көйгөйдүн алдын алуу боюнча тышкы мамлекеттерге экспорттоо үстүндө иштер жүрүп, Ысык Көл облусундагы ар бир айыл аймактардагы өрүктөрдү муздаткычтарга сактоочу жайлардын ээлери менен келишим түзүп, 20-25 күнгө чейин сактап, сыртка чыгарып кетүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө далалат кылышууда. Бул жер зданияның ичи илгерки совхоз убагындагы здания, зерно склад. Ушуну айыл өкмөттөн арендага алганбыз. Арендага берип, ушул жерде элге кызмат кылуу программасы менен, койка долбоор менен, долбоор жазып, долбоор менен бул холодильник, сок чыгарган эме коюлду. Өзүбүздүн айылдык айыл өкмөт фонддон бул кургач салынып берилди. Ошо менен иштеп атабыз. Бул холодильнигибиз 40 тонналык. 40 тонна өрүк батат, 40-50 тоннага чейин кирет. Ар жагыбыз сок чыгарган. Переработка быйыл 160 тонна алма алып переработка кылдык. Элден переработка бочкаларга коюп, пюре кылып койгонбуз. Акырындан
кооператив кичине иштеп келатат. Албетте түшүм жакшы чыгыш үчүн дыйкан фермерлер мөмө жемиш бактарын өз убагында туура азыктандырышат. Жерден эмнени алсаң кайра экеселеп берип, камсыздоо милдет экенин билдиришти. Бактын өзү аты турбай бак дегендечи. Бакты багыш керек. Эрте жазда сок жүрө баштаганда бардоос кичиткеч чачтык. Накы кожодагы мите курттарды өлтүрүү боюнча аны чачтык. Анан гүлдөп бүткөндөн кийин листовой подкормка бердик, түбүнө кык бердик. Эми бул мөмө чоңоюп калганда аминокислота менен боор чачтым мен. Булар органикалык, көп эме пестицид эмес, гербицид эмес, көп зыяны жок даарыларда эме чыккан жок, химикат чыкпайт буларда биздин. Айылдан чыкпайт негизи. Андай слишком химикат берген кишилер деле жок. Анан баккандар түшүмдүүлүк жакшы, өрүктөрү да жакшы, экспортко жакшы кетип атат, бирок конкурент көбөйбөдү азыр. Бүт айылдын баары Казакстан тигип атат. Чындыгында бак дарактарды азыктандыруудагы учурдун көйгөйлүү маселесине айланып жатат. Себеби көпчүлүк дыйкан фермерлер жерди керектүү минералдык заттар жана витаминдер менен камсыздоого көңүл кош карашып, түшүм алууну гана көздөгөндөр болуп жатканын адистер айтышып, кейиштүү окуялар болуп жатканын баса белгилешти. Мындай нерсенин алдын алып, кирешелүү жемиш алуу үчүн тийиштүү адистер кеңеш берип, колдоого ар дайым кызматтабыз дешти. Жерден эмне алсаң ошону кайтып бериш керек да. Ошону бербей атабыз да. Например, удобрение, азот, фосфор, калий, бул ар бир эмеде бакта мөмөсүндө болуш керек. Азот, фосфор, калий, микроэлементтерчи ошону бербей атабыз да. Анан жакшы 1 гектардан жакшы түшүм алыш үчүн жана сапаттуу мөмө алыш үчүн сөзсүз удобрение бериш керек. Жана чүрүшкөн алып эле сатып атпайбызбы? Ошон үчүн 1 гектарга жазында 130 килограммдын тегерегинде азот бериш керек. 120 килограммда фосфор бериш керек. 80 килограмм тегерегинде калий бериш керек да. Ал эми өрүктүн түшүмү былтыркыга салыштырмалуу быйыл аз экени дыйкандарга белгилүү. Бирок аны канткенде өз наркын актап киреше киргизебиз деген суроо түйшөлткөн учур. Бул багытта ысык көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы тарабынан алдын алуу максатында Кытай эли менен келишим түзүп, аларды өрүк менен камсыздоо аракети жүрүп, атайын өрүктү сактоочу муздаткычтар менен жерлерде тааныштыруу иштери болорун билдиришти. Мисалы былтыркыга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк аз. Биздин көл өрөөнүндө. Ошолорду биз азыр ушул жакындан дыйкандарга жардам берип, ушул экспорттоого жардам көрсөткөнгө аракет кылып, ушул Кытай эл республикасы дагы ушул бизге кызыктар болуп жүрөт. Анан ушулардын баардыгын биз ар бир чарбаларды реестрге киргизип, ошол дыйкан фермерлерди реестрге киргизип, ошолор менен кызматташып кетсек, биз Кытайга, мисалы Россияга, Казакстанга дебей, биз түз Кытайда ызбут көп болгондуктан биз ошол жакты камсыз кылсак, дыйкандарга абдан чоң жардам берген болот элек да. Ооба, чындыгында бул аракеттер иш жүзүнө ашып, дыйкан фермерлер үчүн өтө чоң жеңилдиктер болуп, алардын эмгектери акталары айтпаса да түшүнүктүү. Мындан сырткары бак дарактарды ар кандай мите курттардан сактоо үчүн дагы бир катар биологиялык табигый тажрыйбалар жүргүзүлүп, экспорттоо үчүн карантиндик зыянкеч, ооруларга фитосанитардык иш-чаралар дыйкан фермерлер менен тыгыз өткөрүлүп турат. Феромон ловушка ар бир түрдүн өзүнүн ургачысынын жыты пробкага сиңирилген, ага эркеги келет дагы жабышып ургачысы көңүл кош калып, бул биологиялык метод жок кылуунун бир методу. Ысык көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын адистери тарабынан ар жактан колдоо баба дыйкандар үчүн өтө чоң олжо. Анткени алар өз учурунда бак дарактардын ар кандай оору сыркоосунун алдын алып, жемиштүү түшүм алууга көмөк көрсөтүшөт. Албетте мындай кам көрүү Кыргызстандын өнүгүүсүнө, экономиканын өсүшүнө салым кошкондук болуп саналат. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жети Күз районунан. Тоң районунда балдардын арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча өткөн тегерек стол жыйынтыгы менен жашы жетелик өспүрүмдөрдүн укук бузууларынын көйгөйүнө көңүл бурулду. Жыйынга катышкан тиешелүү органдардын өкүлдөрү балдарды коргоо жана туура тарбиялоо боюнча сунуштарды киргизишти. Ошондой эле райондук деңгээлде жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштери жана жыйындар менен биргеликте бул маселени чечүүгө багытталган чаралар талкууланды. Тоң районунда балдардын арасындагы укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча тегерек стол өттү. Ага райондук тиешелүү органдардын өкүлдөрү катышып, маселелерди талкуулап, конкреттүү сунуштарды киргизди.
Бұл бағытта Тоң райондық прокуратурасының демилгеси менен Тоң райондық мамлекеттик администрациясында тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда құқық бұзулар, балдардың арасында құқық бұзуларды жана кылмышты алдын алуу боюнча иш-чара жүргүзүлдү. Буякта бул иш-чарада кылмыштуулукту алдын алуу субъекттеринин баары катышып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Балдар тарабынан жасалган кылмыш иштеринин жана балдарга карата кылмыштуулуктун, ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун көйгөйү бүгүнкү күндө өзөктүү болуп турат. Ошондуктан райондук деңгээлде ар түрдүүлүк жыйындар жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул маселелердин алдын алуу максатында. Квартал сайын семинарлар өткөзүлүп, ар бир мектеп бири-бири менен чогуу байланышта окуучуларды кошуп алып келип, ошол жерде чоң иш-чаралар өткөзүлөт. Иш-чаранын алкагында ар кандай сценкалар коюлат, ата-энелер чогулуштары болот. Ата-энелер чогулуштарында участкалык милиция, ИДН жана айыл өкмөт кызматкерлери бардыгы биргеликте ата-энелерге да үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин, профилактикалык иштерди жүргүзүп турабыз. Айта кетсек, 2024-жылдын 12 айында Тоң районунда жашы жетелек өспүрүмдөр арасында 6 кылмыш иши катталган. Бул фактылардын бардыгы уурулук менен кармалашкандыгы тынчсыздандыруучу жагдай. Мындай учурларды болтурбоо үчүн бардык күч-аракеттер жумшалууда. Жаштарга туура тарбия берүү жана аларды туура багыттоо бүгүнкү күндүн маанилүү талабына айланууда. Анткени жаш муундар биздин келечегибиз. Чогулуштар уюштурулуп келет, байма-бай түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Азыркы мезгилде туристтик мезгил 2025 жай мезгили башталгандыгынан азыркы тапта Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан эс алуучу жайларда ар дайым кызмат өтөдөбүз. Райондук бийлик жана коомдук уюмдар биргеликте балдардын коопсуздугун камсыздоо, алардын укуктарын коргоо жана туура тарбиялоо боюнча аракеттерин күчөтүүдөн тайбастары күмөнсүз. Тегерек столдун жыйынтыгы катары балдар арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу боюнча бир катар маселелер сунушталды. Данияр Акунов, Талгат Токтомушев, Ысыкөл жаңылыктары. Ушуну менен күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Эртеңки эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.